Мен ушунда таң калдым элем. Кантип эки көзү көрбөй, эки кулагы укпай бул жашоодо жашап атат. Кошо ыйласа кошо ыйлап, сүйүнсө кошо сүйүнүп, кошо жүрдүк элек. Мына Кудайга шүгүр, күн өтүп, айлар, жылдар өтүп, кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз. О, машалла, жүзүңүз нурго я. Жолукту салымсыз. Буйруса анан биз бүгүн 4 февраль, эртең 5 февраль күнү Санкт-Петербург шаарына биз кайрадан сапар алып атабыз. Микрофонду бербей, сизге бербейли өзүм сүйлөп атам. Кантип атасың анан? Ушундайсың да. Кичине бир аз болсо да эме кылайын. Арманыңды айта Арманымды айта алайын. Азыр ошол намазга жогуп атам 5 мал. Машалла. Акырындык менен. Мага да дуа кылып атасызбы? Мен үйлөнүп кетсин деп. О, медерге. Мына буюрса эртең Санкт-Петербургка жолго чыккан жатабыз. Ошол кыргыз элиме, ошол мага коон сунган адамдардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Дагы эле мен иштабай, ушинтип жардамдарын берип жүрүшөт. Ошол жана Москвага биз 17 мартта барганда, Базаркүл апа менен жана Жаңыл апа ошол жолукту салышты эле мага. Азыр ошолор көрсө ошол алар ыраазы болсун демекчи элем, ошол жолуңардын мынакей салынып калдым. Өзүнүн кулагы болуп келгенге Аллахым насип кылсын. Амин, амин, амин. Аллах бар. Рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу бекендештер, бир нерсени кийин бөлүшөм. Бир сонун керемет жаңылык бар. Кийин бөлүшкөндө медер калып чолуп калбасын. Бул жаңылык сыр бою чолуп тура берсин. Буйруса, буну уксаңыздар сиздер таң каласыздар. Эжебиз боюнча. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, арбаңыздар. Буйруса бүгүн февраль айынын башы, тагыраагы 4 февраль экен. 2024 жылы туугандар. Убакыт учкан куштайт, убакыт зымырап өтүп атканын караңыздар. Анткени биз бул эшиктен ушул үйгө 2 жыл мурда келип сиздер менен амандашып көрүштүк элек. Албетте жакшы инсандардын сунушу менен, жакшы инсандардын баягындай жол салуусу менен, эң негизи Алла Тааланын ушул буйругу менен ушул эшиктен кирип келгенбиз. Албетте билесиздерби, алгач биз келгенибизде бул жер такыр башкача эле. Тагыраак айтайын, Бишкек шаары. Бишкек шаарындагы кечээ микрорайондордун биринде эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган, болгондо дагы жалгыз жашаган, 4 дубалдын ортосунда жашаган 1986 жылы туулган Зулфия деген эжебиздин өзүнүн эмес, тааныштарынын кайрылуусу түшкөн. Бизге көптөн бери кайрылып келген. Мен ушунда таң калдым элем. Кантип эки көзү көрбөй, эки кулагы укпай бул жашоодо жашап атат. Булам кайрыла беришкенден өзүмдү пример кылып көргөм да, эки көзүмдү жаап, эки кулагымды жаап, 5 мүнөт чыдай аламбы деген нерсе болуп. Анан дароо келгенге шашкам. Келсем, чында эле ушул 4 дубалдын ортосунда ушундай бир тууганыбыз жашап атканын көргөм. Анан урматтуу достор, сиздер менен бөлүшүп, коомчулук менен бөлүшүп, ушундай да инсан барбы деп баарыңыздар жүрөгүңүздөр менен мындай башкача мээрим төгүп, көзүңүздөргө жаш алып, тагыраагы жүрөктөрдү ордунан жылдырган ушундай бир оор тагдыр болгон билесиздерби? Мына ошол эжебиздин астына келдик. Зулфия эжебиздин астына биз келе атабыз. Келгенибиздин себеби Зулфия эжебизди ошол жылы кулагына элдин салымы менен кохлеарный имплант деген аппарат коюлуп, операция жасап келгенбиз Санкт-Петербургдан. Кулагы Кудайга шүгүр угуп калган, жок дегенде 40% угуп калган, 30-40%. Андан жылда 6 ай сайын ушундай настройка кылып тура турган жайы бар деп. Мына ошол настройкасына кийин өзүбүз алып барып келдик. Андан кийин болсо экинчи жолу настройкасын, үчүнчү жол настройкасына биз жөнөткөнбүз. Бул бир туугандарыбыз менен ошол учурда сиздер менен эфирден бөлүшкөнбүз. Албетте эжебиздин атыңызды билет. Гүлбарчын эжебиз, Акыл байкебиз, Меримбек байкебиз, анан эң негизиси мына суйгайган Каратоор эжебизди таанысаңыздар керек. Ошо ушул жанында бир тууганчылык, эжелик, жада калса апалык мээримин төгүп, ушул Санкт-Петербургка кошо барып, бир туугандай жанында палатада кошо жатып, кошо ыйласа кошо ыйлап, сүйүнсө кошо сүйүнүп, кошо жүрдүк элек. Мына Кудайга шүгүр, күн өтүп, айлар, жылдар өтүп, кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз. Ушул сөздү башынан баштагым келип турат, анткени жаңы көрүүчүлөр болушу мүмкүн да, ошон үчүн мен сөздүн башынан баштагым келип турат. Куртканы чечип коюңуз деп Акыл байкебиз көргөзүп атат.
Анан Мээрим байкебиз менен ушинтип таанышкалы. Булар өзү негизи илгери эмес, биз жаш кезде радиодо ушундай бир угарман деп өздөрүнчө топ болуп, булар бир туугандай болуп, чогулуп, ушундай бир мамилелеш болуп жүрүшкөн да. Анан бир туугандай болуп жүрүшүп эле мен угуп калдым. Бирок алгач сиздерге эсиңиздерде көз азиздер курбулары менен бөлүшкөн. Ал курбулар да Кудайга шүгүр жүрүшөт, кабарлашат, анча-мынча жеке мамилеге байланыштуу сиздер менен бөлүшө албай аткандырбыз балким. Ушул учурда башта ушулар менен ушундай кандай мамиледе болсо, учурда азыр ушул бир туугандардай болуп, бир тууганчылык мамилесин көргөзүп атышат эжелерибиз, агаларыбыз. Анан кетип атканыбызда бул Мээрим байке керемет инсан да, өзү Сусамырдан. Радио угарман бир туугандай, мындай булар классташтай эмес, бир туугандай чоңоюшкан экен да чындыгында. Анан Мээрим байкенин устачылык сапатын байкап калып, ага мен ниетим болду көкүрөгүмдө ушул үйдү ремонт кылбайлыбы, кандай каражат кетет, кандай материал кетет эсептеп баардын примерно эме кылып берди, жасайбыз деди. Андай эле баягындай кызмат акысын деле сураган жок. Болду, анда биз деп каражатты колубуздан келишинче материалдарына берип коюп Питерге кеттик, Санкт-Петербургга. Эжебиздин кулагы угуп жакшынакай болуп келердин астында ушундай заң караган үйдү Мээрим агабыз бүтүрүп, бизди керемет бир жылуу сезимдер менен тосуп алган. Мына Мээрим агабыздан Алла ыраазы болсун. Ошол тосуалардын астында мына агаларыбыз ушул жерге дасторкон жайып, ушундай бир керемет, бир сонун бир өзгөчө бир маанай болгон да. Эжебиз жолдош болот, эжекебиздин жолдошу Акыл байкебиз ушундай бир бала чакасы менен ушул жерде үйүндө бир тууганын же баласын же ата-энесин күтүп отургандагыдай ушундай сезимдер болгон. Урматтуу туугандар, сөзүм узагыраак болуп атышы мүмкүн, бирок баштан сиздерге бөлүшкүм келип атат. Андан кийин ушул сиздер ушул үйдүн анча-мынча мындай занавескаларына, мебелдерине, жана башкасына, кыскасы толтуруу килемдерине чейин көмөктөшүп, мына албетте ушунун баардыгы, көрүп турган нерсенин баардыгы туугандар сиздердин колдооңуздар менен. Биз жөн гана көпүрө себепкер ортодо. Сиздер менен бир тууганыбыздын ортосунда көпүрөбүз. Буну медер жасап атат, Ак ниет аманат коомдук фонду жасап атат, мен жасап атам эмес. Алла таала жөн гана себепкер кылып атат иншалла. Ушундай эле кабыл алыңыздар. Жана башка баардык бир туугандарыбызга ушундай себепкер кылып атат, жасап атабыз. Бирок Аллах таала көрүнгөн инсанга бул жумушту себепкер кыла бербейт. Ушул жагын да эске алыңыздар. Кудайга шүгүр, 100дөн ашуун бир туугандарыбыздын ден соолугуна себепкер болдук. 30дан ашуун бир туугандарыбыздын үйлүү болушуна себепкер болдук. Ушул иштин аркасында жүрүп, мына ушундай болгон бир туугандарыбыз менен бир тууган болдук. Өзүбүз Жалал Абадтан болсок дагы мына агабыз кайсыл жерден болду? Казармандан. Казарман, Тогуз Тороз, Сусамыр, Нарын, Жумгал, эжебиз, Зульфи эжебиз бул жерден кыскасы бир тууган таптык. Албетте бир тууган болуш үчүн сөзсүз эле энең бир, атаң бир эмес, бир тууган болуш үчүн оюңдун бир жерден чыгуусу, тилегиңдин, ниетиңдин бир жерден чыгуусу чындыгында жетиштүү да. Же болбосо жашыңдын тең болуусу деле шарт эмес. Мына ушундай бир туугандарыбыз менен эл менен элсиңдей бир тууган болуп жүрөбүз. Эми Зульфи эжебизге келсек, Жаркынай жагындайсыз? Ден соолук жакшы, бирин сизден сурайын. Зульфи эже, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук кандай? Жакшы, шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Амансызбы? Кандай жүрөсүз? Жакшы буюрса. О, машалла, жүзүңүз нурго я. Жүзүңүз нурго дейм. Жолукту салымсыз. Урматтуу туугандар менен, керемет сиздер менен бир жаңылыктар менен бөлүшкүм келип турат. Зульфи эжебизде жаңылыктар мына сиздер көрүп тургандагыдай бир чекеси менен сиздер менен бөлүшөйүн. Буюрса Зульфи эжекебиз намазда. Эң негизгиси намазда. Анан мынакей ушундай бир өзүнө бекем болуп, жолук салынып, ар бириңиздер үчүн ар бир намазында дуа кылып атат. Мына достор, мындай инсандарга кылган мээнетибиз, эмгекибиз жана берген ырыскыбыз сөз кайтып аткандыгы, ушул бир туугандарыбыз дуа кылып аткандыгы үчүн бул жарыкчылыкта аман соо басып жүрөбүз туугандар. Ушуну сөзсүз унутпай эске алып жүрүңүздөр. Буюрса анан биз бүгүн 4 февраль, эртең 5 февраль күнү Санкт-Петербург шаарына биз кайрадан сапар алып атабыз. Кечки саат Санкт-Петербургдун сааты менен 5-те 6:30 экен. 6:30, 5:30 деп коеюнчу. Ушул аралыктарда биз Санкт-Петербургга түшөбүз. Зульфи эжени ушул кайрадан повторный ушул эмесин алып кетебиз. Настройкасына. Аппаратын настройка кылып турган врач 15 февральда башка жакка кетет экен, тезирээк
келип калсаңар жакшы болот деген ушундай Жаркын эжеге эмесин айткан экен. Анан кош алып кетип атабыз да. Жаркын эже өзүңүз да айтып кетсеңиз, врачтар менен Сергей сүйлөшүп. Владимирович менен WhatsApp аркылуу сүйлөштүм. Себеби азыр ал деген башка жерде иштеп аткан экен. Баягы биз бар Лорниден кеткен экен, башка жакта иштеп атыптыр. Анан 15-не чейин убактылуу ушу Лорниде келип иштеп атам деди. Бирок Лорнинин адреси дагы мурдагы жерде эмес экен, башка жерде экен. Мен адресин силер эртең жеткенчекти WhatsApp'тан жазып жөнөтүп коем. Сергей Владимирович менен сүйлөштүм. Ал киши мага жазса эле, мен сага жазып коем WhatsApp'тан. Түшүнүктүү. Ошол 15-не чейин келип калсаңар жакшы болот эле деген эмесин айткан. 15-не чейин келип көрүнүп кетсеңер, мен кабыл алам деди. Бүгүн да сүйлөштүк. Анан вторник күнкүгө түшкү 1:12 бирлеринин убактысына жазылып коебуз, Кудай буйрса. Түшүнүктүү. Биз урматтуу туугандар баягы ойдо жок жерден билет алынды. Кече 2-февраль күнү алынды. Ошол врач менен сүйлөшкөндөн кийин шашылыш түрдө алынды. 15-не чейин. 15-ине 1-2 күн калганда барыш керек эмес. 15-ине чейин биздин настройка бүтүш керек. Настройка бир жума нарак-берак болуп калышы мүмкүн. Ошого биз эртең 5-февралда Санкт-Петербург шаарына кетип баратканбыз. Санкт-Петербург шаарындагы биздин мекендештер, кыргыз элим, бир туугандарым, эгерде Зулфия сиздердин астыңыздарга кайрадан бардат, жолугам, кезигем, дагы да бир жардам берип, колун сунуп, батасын алып калам деген инсандар үчүн албетте эшик ачык. Ошол жака барганда бизди тосуп алуучу Уланова, Жолонбай экебиз жана Нурия деген эжекебиз бар. Ошолар тосуп алышат. Кудай буйрса тосуп алгандан кийин ошолар аркылуу байланышып, кайсыл жерде эмне жумуш болуп атканын кабар алып турсаңыздар болот. Албетте өзүбүз кошо барабыз. Былтыркы сапарда өзүн жөнөттүк элек, ушул каражатка байланыштуу. Быйыл буйрса ушул өзүбүз кошо барып, так кандай болуп атканын, жагдайды билип, анан сиздер менен бөлүшөлү деп кетип атабыз. Ооба, буйрса. Эже, Зулфия эже. Өзүм эле микрофонду бербей, сизге бербей эле өзүм сүйлөп атам. Кантип атасың анан? Ушундайсың да. Өзүң эле сүйлөй бересиң, өзүң эле сүйлөй бересиң. Ошону айтам да. Ден соолук кандай анан? Кантип атасыз? Жашоо кандай? Жасоолук шүгүр. Сизди сурап атышат элдин баары. Медер кантип атат? Зулфия эже барбы? Медер келбей калган, 24 саат кызмат кылбай калды. Алып кичине бир аз болсо да эме кылам. Арманыңды айта ал. Арманыңды айта алайын. Болду, эске алынат, эске алынат. Жашоо кантип атат? Ден соолугуңуз кантип атат? Жасоолук жакшы. Жашооңуз жакшы эле болобу? Ооба. Жашоо күнүмдүк жашоом өтүп атат. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Намаз окуп атасыз. Буюрса, окуп баштадым, бирок азыркы учурда намазым мындай толук эмес. Азыр ошо тахиятты жаттап деп эме ниет кылып атам ошол. Бирок 2 суроо менен азыр ошол намазга жогуп атам 5 мал. Машалла. Акырындык менен. Анан бир нерсени сурагым келип атат. Намаз учурунда бир узак дуада болуп атсаңыз керек. Кимдер үчүн көбүнчө дуа кылып атасыз? Албетте дуа кылам, сөзсүз бардык эми барындай аттар менен бирден кылбай, мындай общий эле кылып коем, дуа кылыпчы. Ошол сөзсүз мага ошол кулагы болуп кетсин деп, ошол мындай кандай десем, четте калбай, колдорун сунуп, рызыклар менен бөлүшүп, дуаларымды берген ошол элиме да дуа кылам сөзсүз. Жана ошол ооругандарга да, ошо пациенттерге дагы алкын шифасын берсин деп да дуа кылып турам. Түшүнүктүү. Ошо тааныш бойдокторум турмушка чыксын, мырзалар үйлөнсүн. Мага да дуа кылып атасызбы? Медер үйлөнүп кетсин деп. О, Медерге да. Жаркын эжеге айтасызбы? Жок, мага да дуа кылып атасызбы? Медер үйлөнүп кетсин. Намазда окуп баштасын деп дагы дуа кылып атам барыңарга. Машалла, Алла разы болсун эже. Өзүңүз ден соолук жакшы негизи? Жакшы жүрөсүзбү? Ооба. Сен үйлөнсүн, мени турмушка чыксын деп күндү. Мен айтканым укпай калды, айтып койсоңуз да жа. Медер сурап атат, мени үйлөнсүн деп дуа кылып атасызбы дейт. Ооба. Кылып атам. 5 мал. Бирок силер дагы өзүңөр дуа кылсаңар бул мындай более батыраак болот да. Силер дагы өзүңөргө да жардам бериш. Ушуну мен ойлогон меселем Зулфия мени намазга чакырат. Урматтуу мекендештер, туугандар, мына ушул бардык чындыгына неемат намазда, албетте Алла разы болсун эжебиздин өзү үчүн жана эл үчүн дуа кылып аткандыгынан. Анан чындыгында баягындай азыр турмуш жөнүндө да сөз болуп кетти. Сурап аткандар көп. Кыскача бир кымтып айтып кетейин. Элиңдин арасында ушундай оор көйгөйлөр болуп турганда, башка маселе чындыгында биякта эле калып кетет экен да. Эми бул сөз менен сиздер кандай кабыл алып, кандай түшүнөсүздөр билбейм.
биздин жаныбызда жүрүп жолосом бул жоопкерчиликти мойнуңуздар менен тартканыңыздар да анан сезет элеңиздер. Мен үчүн мисалы ушундай. Мына ушул жумушка баш отуз менен кирип кеткендигибиз үчүн ушундай күндөр болуп атат. Бирок баары жакшы болот буюрса, албетте жалгыздык бир Аллага гана таандык. Кудай буюрса иншалла ушул жаңылыктарды сиздер менен бөлүшүп калабыз. Темадан алыстап кеттим окшойт. Зульфия эжебиз мына ошол эртең Санкт-Петербург шаарына кетип баратабыз. Буюрса дуа кылып туруңуздар жолубузга, сапарыбызга жана ушул иштин натыйжасына, ийгиликтүү жаралышына дуа кылып туруңуздар. Бардыгы ушул дуанын аркасында балким эжебиздин кулагында тагылып турган кохлеарный имплантсыз эле угуп кеткен күн дагы балким алыс эместир. Алла таала берем деген болсо, буну жоң гана берип коет. Шифаны жоң гана бир тамчы суга деле кошуп коюш, берип коюшу ыктымал. Ошон үчүн дуа кылып туруңуздар. Момундардын башкы куралы дуа дейт. Сиздер дуа кылып турсаңыздар, мындан дагы сонун бир натыйжа, ийгилик болот иншалла. Жалпы бир туугандарыбызга Алла разы болсун. Акылага, Мейримбек ага, эжекебиз чоң рахмат. Акылага Алла разы болсун сизге да. Мейримбек ага, Жаркынай эже, чындыгында сиздерге ыраазычылык чексиз. Бир туугандай ушул эжекебизди карап жүрөсүздөр. Мына азыр дагы узатайлы, кабар алайлы, эже кантип атат экен деп мына келип, сонун сөздөрүңүздөрдү айтып, бир акыл насаат кеңешиңиздерди айтып атасыздар. Чындыгында сиздерден Алла разы болсун. Алла сиздерге да разы Не, болсун. бул сүйлөйт болот. Сөз бар экен. Жакыныраак камераны алып келиңиз. Зульфия эженин сөздөрү сагыныптыр. Чындыгында сиздер эле эмес. Сөз сизде. Мына эми буюрса эртең Санкт-Петербургка жолго чыккан жатабыз. Ошол кыргыз элиме ошол мага коонус сунган адамдардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Дагы эле мен иштабай ушинтип жардамдарын берип жүрүшөт. Ошол Аллахым барыңарга шифасын берсин, билиңер менен аман болуңуздар. Эки дүйнө бактылыкты берсин, иштериңерге ийгилик кылайм барыңарга. Жана мен сүйүктүү ушул жакын курбу эжекелериме, Гүлбарчын эжеге, Жолдош Акылжы эстеге, Жаркынай эжеге, Мейримбек досума, ушул барыңар үй бүлөңөргө ушул силерге да мындай аларда жол тол боюна барат мындай ушул убакытты бергиле деп мындай бөлүп кандай ушул Зульфияга жардам бер деп мындай эме кылып турушат, эч кандай мындай эме кылышпайт, тоскоолдук беришпей. Ушинтип мени канча жылдан бери ушинтип карап жүрүшөт. Анан бирок тыштап кетсе, Алла Таалага даттанам мен. Тыштап кетсе. Келип турабыз. Келбеле көргүлө. Анан ошол жана Москвага биз 17 мартта барганда Базаркүл апа менен жана Жаңыл апа ошол жолукту салышты эле мага. Азыр ошолор көрсө ошол Алла разы болсун демекчи элем, ошол жолуңардын эке салынып калдым. Жана байкен атын унутуп атам, ошол жайнамаз белек кылды эле. Ошол жайнамазга ошол намазга жыгылып калдым да. Намаздарыңды, дуаларыңды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Аман эсен барып келгиле медер экөөңөр. Эртең Кудай буйруса силерди аэропортко өзүм алып барып салып жиберем. Кудай буйруса. Питердегилер аман эсен тосуп алыңыздар. Мына ушундай достор, мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Дагы да буга чейин биз жай айларында эжебиздин астына келип, келерки настройкасына көмөктөшөм дегендер үчүн деп видео тартып, шотторду койгон элек. Мына ошол сиздердин колдооңуздар 61 000 сом. Жаркынай эже видеосунда көрдүңүз, 61 000 сом чогулуп калган экен. Мына ошол каражатты алып, азыр кече билет алып, Питерге ошентип кетип баратабыз. Дагы да колдойм дегендер үчүн 61 000 сом балким жетет, балким жетпеши мүмкүн. Берекесин берсе иншалла жетет эжебиз үчүн барып келгене. Анан дагы да колдойм, жардам берем. Эжебиздин бул настройкасы бул менен чектелбеши мүмкүн, дагы да барышы мүмкүн, Дагы да колдойм, жардам берем дегендер үчүн ушул видеонун астына кайра эле ошол мурунку счеттор коюлат. М-банк жана Сбербанк коюлат. Сиздердин салып аткан аманатыңыздар менен мына буйруса Зульфия эжекебиз 4-чү ирет Санкт-Петербургка больницага кетип баратат. Бунун баардыгына колдогон сиздер туугандар. Сиздердин колдооңуздар менен мына 4-чү ирет кетип атат. Алла разы болсун. Андан сырткары үйүнө. Алла разы болсун медер. Рахмат эжеке. Ушинтип сен дагы келип ушул өзүң жеке алып барам деп атасың. Ушул сага дагы
Иштериңе ийгилик каалайм. Аман бол, бар бол, алтын башың аман болсун. Ар дайым Алла Таалам сени колдоп жүрсүн. Кайсыл жакта болбосуң дагы жыл соолугуң бекем болсун. Ата-энеңе дагы чоң ыраазычылыкты билдирем. Ушундай ол баланы ушинтип тарбиялап, жакшы мындай кандай деп сөз тарбия берип, ушундай ата-энең дагы ушул сени дагы ушундай жолдорго бата беришип кетиришет. Аларга дагы чын ден соолук каалайм. Шифасын берсин атаңа, апаңа. Ушул сен дагы эки дүйнөлүк бактылуулукту каалайм сага дагы. Буюрса ушул жылы сөзсүз Акчолук. Бизде дагы никотурга чыккан Баарыбыз каалайбыз, барып калабыз. Медер үйлөргө барабыз, Алланын ыраазы. Ниет кылып коелу. Рахмат, урматтуу көрүп Зульфия эже. Чоң рахмат эже, Алла разы болсун. Көп ушундай иштердин үстүндө жүрө бер. Башың ушундай иштерден чыкпасын. Эми, конечно, мында пациенттерде бизде көп болбой эле койсун. Бирок кандай болгондо деген мындан биз кутулбайт экенбиз. Ошол элдерден сурайм, эч качан ушинтип кайпага карабай ушинтип колуңарды сунуп тургула. Силер да ушинтип бизге экинчи жашоо дагы мындай белек кылып берип атасыңар. Бул жакта биринчи, конечно, Алла Таалам, андан кийин силерсиңер депчи. Ушул биз мындай силерге дуа кылып турабыз да, бул эң мындай силер кылган белеңер бул акчадан да кымбат белек да булчу. Туура. Ошол сен да ушинтип 24 саат ушинтип кызматта кылып жүрө бер. Бирок өзүңдү да унутпа. Рахмат эже, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ушул сөздөрдү, ушул дуаларды алабыз деп чындыгында ушул кызматтарды жасап жүрөбүз. Алла разы болсун эжеге. Чоң рахмат. Негизинен Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, колдооңуздарды токтотпоңуздар. Ушул видеолорду максимально түрдө группаларга бөлүшүңүздөр, таратыңыздар. Сөзсүз видеого лайк басыңыздар. Анан каналга катталганды унутпаңыздар. Эмнеге мен дайыма ушинтип акыркы учурда кайрылып калдым? Себеби канчалык көп адам көргөн болсо, ушундай бир туугандарыбыздын иши жеңил болот экен чындыгында. Жана натыйжа болот, ийгилик болот экен. Буюрса алдыда биздин Ак Ниет Аманат Коомдук фондунун ниет, максат, пландары алдыда көп мындай болгон көптөгөн эжекелерибизге, бир туугандарыбызга жардам колун сунабыз деген ниеттерибиз чоң. Буюрса албетте жакшылыктарга гана себепкер кыла берсин иншалла. Акылыбайым, келиңиз биздин сапарыбызга бир сонун бир бата дуаңызды бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Аллахка чексиз мактоолор, чексиз рахматтар, чексиз шүгүрлөрдү кылабыз. Ушу жараткан Аллахым ушу медерди Зульфияга себепкер кылып берген Аллахыма чоң рахмат. Ушу Аллахым өзү колдоп, медер Зульфия жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Аман эсен барып, аман эсен келиңиздер. Жараткан Аллахым өзү колдоп, ушу медериним ишиңе ийгилик каалайбыз. Ушундай адамдарга жардам көрсөтүп жүрөбүз. Алла разы болсун иним. Ишиңде ийгиликтер болсун, жер үстүндө тынччылык болсун, эл аман болсун. Ушу Зульфиянын барган жеринен Алла Таалам шифасын берип, ошо аппаратты да алып, өзүнүн кулагы болуп келгенге Аллахым насип кылсын. Амин, амин, амин. Аллаху акбар. Рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, бир нерсени кийин бөлүшөм. Бир сонун керемет жаңылык бар. Кийин бөлүшкөндө медер калып чолуп калбасын. Бул жаңылык сыр бою чолуп тура берсин. Буюрса, буну уксаңыздар сиздер таң каласыздар. Эжебиз боюнча. Мерим ага, сизге дагы чоң рахмат. Мерим агабыз келип, ушул сантехник свет жана башка маселесин карап турат. Мерим ага, бир кыскача тааныштарыңызга, радио угармандарыңызга бир сөз айтып өтүңүз. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул Ак Ниет Аманат фондунун көрүүчүлөрү, сиздерге чындап эле терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби ар бир медердин ушундай чыгарган видеолорун колдоосузга бериптер. Эл бар, журт бар, ушинтип биз сонун иштер бүтөт. Ушинтип жардам муктаж болгондорубуз сөз сакаят. Мына сиздер бар үчүн жардамыңызды эч качан аябаңыздар. Колдон келишинче мүмкүн болушунча колуңуздар сунуп туруңуздар. Ар бир үйдө тынччылык, аманчылык болсун. Эч ким оорубасын, жакшылыктар эле болуп жүрө берсин. Ошо Зульфиябыз дагы аман эсен, жакшы Санкт-Петербургко барып келишсин. Кудай буйрса, кулагы дагы жакшыраак болуп, настройкасы ийгиликтүү болуп келсин. Ошону күтөбүз. Кудай буйрса, эртең буйрса жолго чыккан атышат. Анан Кудай буйрса кайра келерки күндө күтөбүз. Буйрса кийинкисин аэропорттон тосуп алганда ошондо жолугушабыз. Кудай буйрса, Кудай ошол күндөрдү насип этсин. Ар биздерге тынччылык, аманчылык каалайм. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Аман эсен барып, аман эсен келип калгыла. Мына ушундай достор, биз да алдыда Питерге барганда бөлүшүп турабыз. Видео узак
болгонуна байланыштуу сөздү кыскарталы. Дагы сиздер менен керемет жаңылыктар менен бөлүшүүнү Кудайым насип кылган болсун. Эже сизге дагы чоң рахмат. Көрүүчүлөргө рахмат. Жаркын эже сизге рахмат. Бир аз каражат маселеси ушул тартыштыгынан эжебиз калдат. Негизи Жаркын эже кошо барып эме болгондо жакшы болот эле. Биздин дагы ал жакта кошумча бир жумушубуз бар үчүн кошо кетип баратабыз. Ушул эжебиздин жумушун бүтүргөнчө заатында өзүбүздүн да жумушубузду бүтүрүп келет. Негизи эженин өзүн деле салып берсек болмок, бирок өзүбүз барып врачтын оозунан бул сапар баардыгын угуп келиш максат болуп турат чындыгында. Анан сиздер менен бөлүшөбүз туугандар. Аманчылыкта көрүшкөнчө салам алейкум.